Коомдо кандай гана көйгөй болбосун өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп келген ырчы Анжелика Кайратова коронавируска чалдыгып калганын социалдык тармактар аркылуу видео кайрылуу жасаган. Эртең менен туруп тиш пастасынын даамын, андан соң духинин жутун сезбей калдым. Дароо тест тапшырдым. Көп өтпөй COVID-19 чалдыкканымды санэпидемстанциядан чалып айтышты. 14 күндүк обочолуулук алынып, үйүмдү дезинфекциялашат экен деп жазган Анжелика. Улам сториске кирип турам деп убада бергем. Буюрса айтканга чейин абалымды билдирип турам. Өпкөнүн бардыгы таза, жакшы чыкты. Компьютерлик томографиянын снимоктары буюрса канааттандырарлык. Анан күндү күтөм. С витаминге караганда дагы Д витамин мына ушул ооруп аткан адамга абдан керек экен. Анан иммунитетти көтөрөбүз, маанайды көтөрөбүз. Ошондой эле ырчы мындай күтүлбөгөн кабар ага катуу тийгенин айтып, дароо эле кыздары жана жолуккан жакындары үчүн кабатырланганын айткан. Муну менен катар ырчы бардык жарандарды аралыкты сактап, маска тагынып, өздөрүнүн ден соолуктары үчүн кам көрүүгө чакырган. Белгилей кетсек, Анжелика Кайратова Бишкек шаардык кеңешине депутаттыкка аттанып жаткан. Ал бара жаткан саясий партиянын рекламалык баннерлерин белгисиз бирөөлөр айрып кетип жатканын айтып, сиздер биздин баннерлерди эле сындырып жатасыздар, бирок сиздер бизди сындыра албайсыздар деген билдирүүсүн калтырган.